Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынууда. Туруксуздукту болтурбоо максатында Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын жана куралдуу күчтөрүн өздүк курамы тарабынан коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган иш-чаралар жүргүзүлдү. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө кырдаал учурунда коомдук коопсуздукту сактоо максатында бардыгы болуп 120 пост коюлду. Кечки убакта чоң блокпосттор 41, андан тышкары кичине блокпосттор 79. Бишкек шаарында аймагында коменданттык саат учурунда коомдук коопсуздукту сактоо максатында ички иштер органдарынын кайрылуу иштерин алып барышууда обсервация, блокпост жана жөө патруль. Бишкек шаарында аймагында дагы эле кайталап коеюн, дагы эле дезинфекция, өзгөчө карантиндик санитардык зонада болуп атат. Коменданттык саат жарыялгандыгына карабай, коюлган талаптарга баш ийбей, көчөдө жүргөн 157 адам, анын ичинде 134 эркек, 23 аял, алардын ичинен жашөспүрүм 3-ө, чет өлкөдөн келген жаран 5-ө, райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген, жана 98 протокол түзүлүп, ошол коменданттык сааттык бүткөндөн кийин алар бардыгы кое берди.